Маанайыңар жакшыбы? Жакшы маанайда сабагыбызды баштайбыз. Азыр турмуш тиричилик коопсуз негиздеринин сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабакта балдар селдин пайда болушу жана адам баласынын жашоосунда келтирген коркунуч тууралуу маалымат алабыз. Сел жаанын көп жашынан жана мөңгүлөрдүн тез эришинен пайда болот. Селдер айылды, шаарларды, темир жолдорду, унаа жолдорун жана башка курулуштарды аз убакыттын ичинде жок кылат. Сел Кыргызстандын аймагында тез болуп туручу өзгөчө кырдаал. Селдер өтө чоң кыйратууларды жаратып, адамдардын өмүрүнө да коркунуч алып келет. Селдерди алдын алуу үчүн адамдар профилактикалык иш-чараларды жүргүзүшөт. Сел кеткен нуктарды түздөшүп тазалашат. Атайын селге каршы тосмолорду, дамбаларды курушат. Үйгө тапшырма суроолорго жооп бергиле. Сел эмнеси менен коркунучтуу? Кыргызстанда сел болобу? Селдин алдын алуу үчүн кандай иш-чаралар жүргүзүлөт? Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта калгыла.